аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясында эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Биз бүгүн эко сертификация жана эко маркировка эмне үчүн маанилүү деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Дүйнөлүк практикада 70% элдер, айрыкча Европада, ресторан же мейманкана эгер эко сертификациясы болгон жана эко маркировкасы чапталган болсо, ошол жерге көбүнчө барышат экен да. Ошентип үнөмдөө иретинде ишкерге бир канча бир өзүнүн капчыгына үнөмдүү бир эме пайдасын алып келет да өзүнүн. Бизде суу коллапсы жаралды да. Биз ошону алдын алалы деп келатабыз. Келчү нерсе, сиз айтып аткан бул эко аудитке гана акча төлөнөт, именно сертификат алыш үчүн ишкерлер акча төлөш керек эмеспи?